Ош шаарында биринчи жолу башпа нексиз селсаяк адамдар үчүн Түнөгүйү муниципалдык ишканасы ачылууда. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасына ылайык учурда бул имаратты оңдоп түзөө, ички бөлүктөрүн адам жашаганга ылайыкташтыруу боюнча жумуштар башталды. Азыркы тапта тиешелүү кызматтардын бардыгы бул жерде иштеп жатат. Тагыраак айтканда, бак-тарактарды иретке келтирүү, электр чубалгыларын тартуу, ошондой эле таза суу маселелери дагы четинен чечилип жатат. Бул мекеме иштеп баштаган соң 50 адамга жакын кишини кабыл ала алат. Негизи Түнөгүйү суук түшкөн маалга ыңгайлаштырылган, тагыраагы кеч күздөн эрте жазга чейин иштеп, башпа нексиз адамдарды кабыл алат. Ошондой эле бир маал кечкисин ысык тамак менен дагы камсыз болушат. Буга чейин Ош шаарында башпа нексиз селсаяк адамдардын түнөгүйү боюнча атайын муниципалдык ишкана болгон эмес. Бир коомдук фонд бул боюнча иш алып барып, мэрия кайсы бир өлчөмдө акча каражатын бөлүп берип турчу. Быйыл болсо Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасына ылайык атайын муниципалдык ишкана ачылып, мындан ары өздөрү жумуш жүргүзөт.